Birдeme satып атасыңарбы? Жок. Пока эч нерсе чыга элекпи? Майдан. Майдан, а? Бул көчөтканаңар. Жок, кепилсе да болсо бека чыгарып койдук. Багында Түркияда как боло турган помидордун немеси бар экен да, уругу бар экен. Баягы башка помидорлордо мисалыга 1 тоннасынан 180 кило ошондой кала турган болсо, ол жаман мясистый болот экен да, баягыдан 340 килограммга чейин помидор как чыгат экен да. Мына ошол помидор как чыгара турган эмени алып келип туруп, мына ошону элдерге үйрөтүш керек, помидор как жасаганды. Себеби дегенде азыр элдердин бардыгы баягындай фастфуд, тез тамактануучу эмелерге өтүп кеткен да. Ошолордун дамын чыгарыш үчүн мына ошол какты аябай немеден, мясорубкадан өткөрүп, жанагыларга специй калемпирлерди кошуп, ошону доширак, анда лапша, ошолорго иштен. Арбуз да мына? Тарус көчөт болот экен да? Көчөт болду. Иншалла. Жуда жакшы иш. Ар бир кыргызстандык ушундай кылып иштей турган болсо, бизге инвестордун кереги жок, өзүбүз эле инвестор болобуз бар жокко. Ишне Бирөңгө даянып койдум, эгилет. Баягы рассадалар ушул жерге эгилет. Шака эгилет, а? Малар эгилип ушул жерге эгилет. Иншалла. Мына ошол помидордун уругун алып келип, ошону көчөтүн жасаш керек да. Мына теплицаларда мына ушул иштер жүрүш керек да. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, maşallah. Buralar tüylü de geç. Neredeyse. Allahu Ekber. Tüydü uşu, Kuda kalasa. Daha bir 40 günde, ha? 40 günde dayar produksiya çıkıp kalıptı. Болгарский перистин килограммы канча болуп атат? 350ге чыкты. 350ге чыкты. Мына ушундай. Нарда канча алды? Ала. Нур Мухаммед Миңбаев деген иним бар. Ошонун хозяйствосунда жүрөбүз. Сыртта айдалган ошо ош менен бирдей. Арабан менен бирдей. Иншалла. Мына ушул чүй жергесинде арабан менен тең жарышып капуста чыгарамын, болгарский перисти да чыгарамын деп аракет кылып атат укам. Бирок мына результатты көрдүңөр. Уже болгарский перис түйүптүр уже. Subhanallah. Allahu Ekber. Var, обработка ем болот. Биогумус иштетип атасыңарбы? Биогумус иштеттик эле башында. Бирок иштетпей койдук. Өткөн жыл иштеткенбиз, бул иштеттик. Биогумус. Себеби бул жерде биогумустарда сары чырмоо болгон аябай. Биогумусту жасаган адамдар баягыны ферментация деп коет да.
Биогумус жасагандан кийин биогумусту bir жарым метр кылып туруп жайып туруп букам үстүнө суу чачыш керек да. Суу чачып туруп баягыны үстүн клёнка менен жаап койгондон кийин баягы сары чурмок өсүп чыгат го. Ошону тазалап салыш керек да, болду. А бизгилер ондой кылбай эле берип атат. Азыр менде Rasa Organic деген сонун гумат бар. Ошол сенин мына полный эмеңе так витамин 1 гектарга 1 килограмм жетсе, теплесең канча гектар? 1 гектар. 1 гектар болсо ошондо сага общий где-то bir 10 000 сомду калсаң жетет экен да, беймарал. Ошол бууп иштейт да. Пивот чачышың керек да, ошо пивот чачсаң өлүп калат. Чурмогу. Мына туугандар, теплицанын ичиндеги сонун болгарский перец. Бул жана голубцы кыла турган перец. Сорт ошондой, Узун болот, а? Эртейтпи? Жок, лотто. Лотос? Лотто реформа. Жакшы. Мощный болуп тур. Азыр булар мындай болот да. Аларны алып берет. Керек эмес. Ошол энергияны эконом кылуу. Чыккандан кийин 3-3төн чыгып кетет да, мына 3-ө кетет. Тазалаш атат. Pivot чачышың керек да. Өсүмдүккө зыян болбойт. Эмени өлтүрөт, чырмокту өлтүрөт. Ар бир нерсенин өзүнө жараша менети бар. Душмандары бар дегендей. Мына өзүңөр көрүп тургандай, мына ушул эмеде болгарский перец бышырган жерде душман бул ушул сары чырмок экен да. Мына көрдүңүздөр. Бул жакта болсо брокколи мына? Иә. Мо капустанын сорту эмне экен? Басай, Басай. Бул жак уже перец. Бак деген жагы болсун. İnşallah. Жер аябай семиз экен. Бул жерге 200 гектар жерге так 100 гектар жерине алма, 100 гектар жерине алмұрт егип койсоң, ошондо Кыргызстандын потребностинин 0,01% жаап аласың. 1% да болбойт. Биз өзүбүздү алма менен камсыз кыла албайбыз да. Өзүбүздүн алма жетпейт бизге. Так, немеден баштап, декабрдын 20-сынан баштап уже китайский алма, иранский, пакистанский дагы бир жактардан келет алма. Туғандар көрдіңер, іштеш керек. İştesek işteysin deydi.
İşlebesең eç nerse жоқ. Onun için bardық. Onlarım. Жөн эле Facebook'ta отырып алып, бирөөлөргө ат коюп, бирөөлөрдү обзывать этип, күнөөгө батып, жүрбөгүлө. Шаарда жүрүштүн деле уже кажети калбады. Мына жашың 50ден аштыбы, болду. Түйүнчөгүңдү түй дагы айылга кет. Барып, ата журтуңу, киндик каның тамган жерди барып абат кыл. Ошолордун бардыгын баккыл. İşte talaka çık. Могу чүйдө, таласта, нарын, көлдө, Ошто, Жалалабад, Баткенде канча миллиондогон гектар жерлер эч бир магы кош тиелек жерлер бар да. Баягы коштун тиши тиелек. Мына ошол жерлердин бардыгын барып абат кылыш керек. Ошол жерлерди барып эгип, ошол жерлерде барып бардык продукцияны биз өзүбүз чыгарсак болот. Мына алып келип эгип коюшту мына. Көктөдү, субханалла. Мына аякта болсо бирөө гүлдөдү дейт. Мына 15 күндө гүл. Мына Нурмухаммед, бул капустаны астына от жактыңар бүгүн. Насибинче. Бүгүн 25 апрель. Мына Нурмухаммед Миңбаев энебиздин хозяйствосундабыз. Дыйканчылыгында мына уже ороп атат капуста. Мына ороп баштады. Мына араван менен тең чыгарам деп атат да. Устасы дагы зор бала экен, бирачке. Аравандын Тепе Коргандын жигити экен да бу. Өтө жакшы результат. Молодец, братчике. Көз тийбесин. Анарбек инем, өнөрүң өркүндөй берсин. Нерге бир класс ачып туруп жерге. Ошол айылдын бардыгын топтоп үйрөт үкөм. Бардык жалпы кыргыз элине сабак берген үкөм. Мына ушул жасаган иштериңин пайдасын жалпы кыргыз эли көрсүн да. Келтириш керек, келтирип жерде бизде эми жер бар, суу бар, иштегени желаниясы деле бар. Ушул билим жетишпей атат да. Ошол айыл чарба министрлиги азыр баягындай чиновник нанимать этпей, мугалим нанимать этиш керек да алар. Жалаң ошол 11 000 сотрудниги бардыгы баг отургузуу боюнча, дыйканчылык, мал чарбачылык, тоок багуу, арычылык, балык багуу боюнча, жашылча жемиштерди отургузуу боюнча сабак берсе, охо, алхамдулилля. Бардык кыргыз эли өнүгүп кетмек да. Туугандар, капуста Allah buyurursa inşallah. Boldu şunu topla canavı. Narcakta biraz odan suga gidelim. İnşallah. Başka bizde Rasa Plus деген бар да. Капустанын орусун токтотот. Анан Rasa Premium деген бар, стимулятор роста. Өлө өстүрөт да. Анан кийин Rasa Vitamin A деген бар. Ол деген моонун ичиндеги содержаниясын тазалап берет да. Таптаза болот. Мына чачкан нитрат петраттарды сүрүп чыгат. Анан Vitamin B дегени бар. Общий мына ушул жериңе бир 8000 сомдук, 9000 сомдук алсаңар жетет да. О, Чолпонатинская 5 Нуридин деген бала сатат. Капельнемени берип коесун.
Listovoy bersen bolot. Kapilka bersen bolot. Son nerse da? Listovoy bergening o nerse köp effekt berет da, çem. Listovoy ber. Ne? Hazır beriş toktat. Yani beriş toktat. İnşallah. Mına tuğanдар son iş bolottur. Bardыңыздарда чакырамын. Şunday işlerge hareket kılgılı. Kırgızstandın önügüsü bizдің қолыбызда. Тағы айтып кетейін, ушақтап бір-бірімізді ат қойып, жинді бола бербегіле. Мұнан көректі 20 сотық жерді алып тұрып, ошол жерді мықтылап иштетип туруп, ошол жерден біздің валовой продукты ашыргыла. Сен мисалы үчүн 20 сотық жерге малина эге турган болсоң, ошол жерден 10 тонна малина чыкса, ошол Кыргызстандын байлыгы болот. Мынандай кылып туруп гектарлап чыгарган капустанын бардыгы байлык болот. Мына эгерде мына ушул поле жок болгондо, мына ушул башка мамлекеттен келмек да бизге. Болду, бу жерде капуста бар, ошо алып келишин кажети жок болуп калат да. Мына ушундай эле жол менен калган бардык продукцияларды бизге алып келиштин кажети жок кылып коюш керек. Вот ушунун үстүндө иштешибиз керек туугандар. Бул жерге азыр биз келгенибиздин негизги максаты мына жерде Нурмухаммед Миңбаев 200 гектар жерге ушул бак отургузайлы, ушул жерде абат кылайын, ушул жерге консультация бериң Абдулаке деп келгенибиз. Айттым азыр эми бул жер алманын жери экен. Бул жерге алмурут отургузсаң жакшы болот. Анан кийин бул жерге слива жакшы болот. Анан бул жерге фундук болот. Фундук. Мына каражыгач. Баал эле каражыгач экен. Каражыгач өскөн жерде, Карабак өскөн жерде фундук сөзсүз өсөт да. Фундук каражыгач болсо Кыргызстандын бардык территориясында өсөт да, особенно түндүк тарапта. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн түндүк тарабыбызды мына ушул жерде талас, чүй, нарын, көл полностью фундук кылышыбыз керек да. Фундукта өтө көп иш бар да, туугандар. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бардыңыздарды айтамын, бак кылгыла. Мына Кыргызстанда канча миллиондогон жерлер бош жатат. Мына ошолордун бардыгын иштетиш, бул Кытайлар келип иштетип береби? Же бир армяндар келиш керекпи бул жакка? Же бир бирөөнү чакырабызбы? Биз эмне кылабыз онда? Онда бардык жумуштарыбызды ошолорго табыштап коелу да, өзүбүз бардыгыбыз отурайлы, оозубузду ачып. Койгула, ондай кылбагыла, мына ушундай шартта жашап атабыз. Мына күн күркүрөп, жамгыр төгүп атат. Жерибиз болсо мынантип капкара болуп семирип жатат. Ошолордун бардыгын бак кылышыбыз керек туугандар. Бак отургузуп, Кыргызстанды бай кылайлы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.